Салам достор, Сонунур каналына хуш келипсиздер. Бүгүн сиздерге момундай бактус токудум. Кыздарга, жаш кыздар өздөрү токуп алса болот. Ошол бактустун узурун үйрөнөбүз. Бул жаңы сабак Соломон илмектери менен токуйбуз. Анда эмесе баштадык. Мен ализе жүүн алдым. 100 грамда 460 метр, 5% металлик, 95% акрил. Баштадык. Биринчи жипти алып, негизги топчуну кылып алабыз. Эң башындагы негизги топчуну кылып алабыз. Эми андан кийин 6 аба илмегин алабыз. 1 2 3 4 5 6 абагын алмагандан кийин биринчи илмек менен туташтырабыз. Ошондо бизге мындай шегекче пайда болду. Эми 3 аба илмегин алабыз. 1 2 3 алып, ошол шакекчеге столбик с одним накидом токуйбуз. 1 2 болду да. Эми 2 аба илмегин алабыз. 2 аба илмегин. Ошол эле жерге дагы столбик, бир накид менен столбик токуйбуз. Дагы бир жолу накид менен столбик. Эми бул эң чекедеги катар болуп эсептелет. 2 3 аба илмеги менен бир столбик накидам, 2 аба илмеги, 2 столбик накидам. Эми келиңиздер, азыр сиздерге ошо Соломон петлясын көрсөтүп берейин. Ал үчүн сиздер жипти бир аз созуп аласыздар да, мына. Жипти бир аз созуп аласыздар. Анан илмекке, торинеге илесиздер. Илип, бир колуңуздар менен бир жипти кармап турасыздар. Анан созулган жипке тартып чыгарасыздар, мына. Чыгарып, кайра колуңуз менен кармаган илмектен алып, иш менен алек болгон жүүңүздү алып чыгасыз. Ошондо сизге бизде Соломон петлясы илмеги пайда болду. Дагы бир жолу тартып алабыз. Тартып алдык. Өтө көп тартыштын кереги жок. Өтө астын да кереги жок. Орточо тартып алдык. Жумуш илмегин, жиптин илмекти илдик. Буну колубуз менен кармап турабыз. Берди мына. Колубуз менен кармап турабыз. Тартып алдык, чыктык. Колубуз менен кармап турган илмектин ичинен тартып, иш жибибизди кайра тартып чыгарабыз. Ошондо 2 илмек болду, моундай болду. Эми бул 2 Соломон петлясы болду, мына. 2 Соломон петлясы. Эми кайра бурчка барабыз. Бурчубузду ошо баягы мурдакыдай эле 2 бурчубузду барабыз. Бурчубузга ал так, бир накид менен петля, столбик с одним накидом, дагы бир жолу столбик с одним накидом алабыз. Экөөнү алабыз да, мына, экөөнү. Көрдүңүздөрбү? Эми 2 аба илмегин алабыз. Дагы 2 столбик, бир накид менен 2 столбик алабыз. Ошондо биз Соломон петлясын токудук. Соломон илмегин токудук. Көрдүңүздөрбү? Эми кайтабыз. Кайтканыбызда ушул жерде кичине өзгөрүү бар. Мурдакы видеолорго караганда азыр петляны 2 аба илмеги алган жерден жумушчу жипти тартып чыгарабыз.
Tartıp çıkarıp durup ele petle menen jap koyabız da mına. Gördüңүздөр mü? Эми 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. 1 stolbik, 1 nakit менен stolbik alabız. 2 аба ilmegin alabız. Dagı stolbik menen 1 nakit menen stolbik, dagı 1 nakit menen stolbik. Баягы эле чеке жактагы 4 катар кетет да, 2 бияка, 2 бияка. Просто бу жерде алганда кичине өзгөртүп алабыз. Эми дагы Соломон илмегин алабыз. Соломон илмегин жипти тарттык. Иш жибибизди илдик. Колубуз менен кармап турабыз, чыгардык. Кайра колубуз менен илген жиптен тиги наркы иш жибибизди алып чыгабыз. Мына. Мынагы Соломон петля болду. Соломон петлясы. Соломонова петля деп коет орустар. Эми өткөн катарда 2 Соломон петлясын, 2 Соломон илмегин илгенбиз. Мына 1, 2 ошол накит менен Соломон петлянын ортосундагы илмекке илебиз. Столбик 1 накит менен 1 столбик кылабыз. Кадимкидей эле токуп жүргөн. Анан 3 аба илмегин алабыз. 1, 2, 3. Дагы накит менен ошол эле жерге 1 столбик коебуз. Накит менен 1 столбик коебуз. Эми дагы Соломон петлясын кылабыз. Тарттык, колубуз менен кармадык, чыгардык. Эми иш жибибизден илип петля байладык. Көрдүңүздөрбү? Эми чекеге келдик. 1 накит менен столбик. 1 накит менен столбик. Дагы 1 накит менен столбик. 2 аба илмеги. Чеке ушундай бойдон кетет. Постоянно аны кийинки немелерде кайталаштын деле кереги жок. Бирок мен сиздерге түшүндүрүп кетем. Дагы накит менен столбик. Мындай болгон узор пайда болду. Мындай болгон. Көрдүңүздөрбү? Эми дагы кайтарып алабыз. Дагы бир жолу айтып берейин. Мына 2 аба илмеги алынган жер. Ошол жерден мына көрүп атасыздарбы? Мына ошол жерден иш жипти тартып чыгарабыз дагы петляны сразу жаап коебуз. Көрдүңүздөрбү? Мына. Эми 1, 2, 3 аба илмегин алдык. Анан 1 накит менен столбик, 2 аба илмеги, дагы 2 накит менен столбик, накит менен столбик. Мына 4 болду, көрдүңүздөрбү? Эми дагы Соломон петлясын, Соломон илмегин кылабыз. Тартып алдык жипти. Кармап турабыз. Тартып чыгардык. Токуп жүргөн токуучуларга Соломон илмеги оңой эле болот, бирок токубагандарга кичине кыйыныраак болот, бирок үйрөнүп алыш оңой эле. Эми Соломон петлясын токудук. Эми өткөн катарда 3 аба илмегин алып кеткен жерге накит менен 7 столбик коебуз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ni tokuduk. 7'ni. Эми дагы Соломон петлясын коебуз. Соломон илмегин илебиз. Илдик. Эми 1 Соломон илмегин илдик. Бuyakka
nakit menen stolbik kulağız. 2 hava ilmeği. Bunday huzur payda boldu. Hemen qaytabız. Qaytkanda bayağıda эле qaytып alabız. 1, 2, 3 hava ilmeği. 1 nakit menen stolbik, 2 hava ilmeği. Nakit menen stolbik. Dagı salaman ilmeğini alabız. Salaman ilmeğini alabız. Эми 7 stolbik, bir stolbik menen, bir nakit menen alıngan stolbigibиздин üstüne jön ele pol stolbik menen tokuyuz jetini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salaman ilmeğini ileriz. Çekirdeği dokuyuz. İki hava ilmeği. Bunday huzur payda oldu. Эми qaytabız. Qaytkanda bayağıda эле qaytып alabız. 1, 3 hava ilmeği. Bir nakit menen stolbik, 2 hava ilmeği. Çeke oşontup kete berет da, al özgөрүлбөйт. Ortodogу nemeler özgөрүlөt, эми çeke özgөрүлбөйт. Эми katarda alып aldık. Monday huzur payda boldu, gördünüzдөр. Эми 2 dagı эле salamon ilmeğini alabız. 1. Jana salamon ilmeklerdi birden alganбыз da, эми 2 salamon ilmeğini alabız. 2. Dagı bir jolu. 2 salamon ilmeğini aldık. 2. Эми 7 pol stolbik menen tokanбыз da, oşonu эми üstünü 5'ti tokuyuz da biröön kaltırabız. Bergim 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüzдөр mü? 5. Эmi dagı salamon ilmeğini alabız. Jipti tartıp aldık. Kolubuz menen karmadık. Эми dagı turup salamon nemesi payda oldu, gördünüzdür. Эми çekeni tokuyuz. 1, 2, 2. Bunday huzur payda oldu. Huzur üçün эми salamon ilmeklerimiz çekeden kete berет da, mına 1, 2, 3 jogorу көздөп кетет. Bul baktusubuz 2 çekeden başlap murdakı tokup жүргөндө эле 2 çekeden başlap çoңoyot. 3 hava ilmeğini alıp götürüldük. 1,
stolbik nakit menen 2 awa ilmegi dagы nakit menen stolbik dagы nakit menen stolbik. Эми өткөнкү катарда 2 саламан илмегин алып кеткенбиз. Билесиз, мына 2 саламан илмеги 1 саламан. Эми бияка 1 саламан илмегин алабыз. 1 алып көрдүңүздөрбү? 1 саламан илмегин алдык. Бул эми азыр биринчи катар кайталанып атат. Биринчи катар. Саламан илмеги алынган жерге 2 саламан столбик, 1 накит менен столбик коебуз, токуйбуз. 3 аба илмеги 1 2 3 дагы накит менен ошол эле жерге саябыз, столбик. Эми саламан илмеги эми берге 1 полустолбик менен алабыз. 2 3 көрдүңүздөрбү? 3 бирден кыскартып коебуз да бу жерде. Мына 7 болду, 5 болду, эми 3 болду. Дагы 2 саламан илмегин алабыз. Мына биринчи катарыбыздай кылып жаңы катарды баштадык да мына. Ошондо бактусубуз жолук шаль болот. Шаль токсаңыздар да болот, бактус токсаңыздар да болот. Менин жүйүмө жараша мен бактус токуп койдум кыздарга. 3 эмнеден чоңоёт да эми. Кайра кайттык. 1 2 3 накит менен ортосунда 2 аба илмеги бар. Мына чекени как мурдактай эле токуй бересиңер. Эми биринчи гүлдү бүттүк. Экинчи гүлгө кетип атабыз да мына. Экинчи гүлгө кетип атабыз. Ошондо саламан илмеги эми 7-ни алабыз. Бир неме менен. Дагы саламан илмегин алабыз. 1 саламан илмеги, дагы 1 саламан илмегин алабыз. Мынагы өткөн катардын үстүнөн эч нерсе токубайбыз. 2 саламан илмегин алып туруп, анан бияка 7 эмен токуйбуз. Столбик 1 накит менен столбик 7. Жетини токуп алдык. Эми саламан илмеги
мындай өзөр пайда болуп атат, көрдүңүздөрбү? Үлгүбүздү буруп алдык. Чекени токуйбуз. Дагы соломон петля илмегин кылабыз. Соломон мына тартып алдык. Илдик. Менен колубуз менен кармап турабыз. Ишчибизди тартып алып чыгардык. Кармап турган жипти мындайынан киргизебиз. 2 соломон петля кылабыз. Соломон петля кылдык. Эми жетинин үстүнө полстолбик менен жетини кылабыз. Мына катарлар кайталанат да мына. Өткөн катарда 2 соломон илмегин алып кеткенбиз, ошого мынагы катар башталат да эми. 1 соломон петля илмегин алабыз. Соломонду алабыз. Чыгардык. Эми ортого мындай болгон узор болуп атат. Биринчи катар, экинчи катарыбыз башталды. 2 чекеден чоңоюп кетет. Ушуну токой берсеңиздер болот. Соломон илмегин биринчи жөнөкөй эле жипке колуңуздар менен үйрөнүп алыңыздар. Анан узорго келгенде токуп кете бересиздер. Дагы токуйбуз.
мындай узор пайда болду. Мына 1 2 жакта 3 болду, көрдүңүздөрбү? Анан бияка 2 кошулат. Үлгүбүздү токуп мындай үлгү пайда болду. Эми бул бактусуңар өзүнүн размерине жеткенде жоолугуңар чекесин оформить эткенди көрсөтүп коеюн. Мен ошол эле Соломон илмектери менен оформление кылдым. Ал үчүн Соломон илмегин алабыз. Эки Соломон илмегин алып, мына эмнерге илебиз. Мына карап көрөсүңөр да. Мындай Соломон илмектерин болгон чекесин ушинтип оформить этип койсоңор деле болот да. Эми кадимкидей чачпа кылып койсоңор деле болот. Бирок узору Соломон петлясы менен токулганына байланыштуу мен чекесин ушундай Соломон илмектери менен оформить эттим. Мындай болду да. Мына моундай Соломон петлялары менен Соломон илмектери менен жаптым. Силер өзүңөрдүн фантазияңарга жараша чекесин башкача жаап койсоңуздар деле болот. Дагы бир катар токусаңыздар болот. Ортосуна ар кандай фантазияны жаап кое берсеңиздер болот. Ушу менен бүгүнкү сабагыбызды аяктайбыз. Келерки сабактарда көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.